Кара суу базарында кампалардын ордуна тамактануучу жайлар курулуп кеткен. Бул жерде 1000 тонна сууга ылайыкташкан мамлекетке тиешелүү болгон суу топтоочу жай бар. Анын үстүнө жеке тараптар тамактануучу жай салып алышкан. Ашкананын ээсин издеп таппадык. Бирок телефон аркылуу байланышканда төмөндөгүдөй жооп берди. Водоемдин үстүн бошотуп уже неме кылып койгонбуз. Ичин тазалатып койгон 86 миң акча кетти го. Суу кампанын үстүнө ээлик кылган жаран өзүнүн дарегин жашырып айтуудан баш тартты. Кара сууда 35 базар бар. Алардын ар биринде бирден суу кампасы курушу талапка ылайык. Бирок болгону 3 гана суу топтоочу жай салынып, алардын арасында мамлекетке тийиштүүсүнө ашкана салынып калган. Мындан тышкары эгер өрт кырсыгы катталса, ал суу кампага унаа киргенге мүмкүнчүлүк да жок. Ошо суу көлмөгө өрт унаасы келиш үчүн бул жерде жолдор ачык туруш керек. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул суу көлмөгө келиш үчүн эч кандай өрт унаа машиналар келе албайт. Бардыгы мына стоянка мына машиналарды коюп койгон. Бул ээлери, машиналардын ээлери базарды аралап кеткен. Эгерде кандайдыр өрт чыккан болсо, булардын машиналардын казайындарын таап келип, машиналарды чыгарып антимиткиче бул 5-6 саат өтөт дагы. Өрт чыккан жерде ошол өрт өчүрүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт. Ээси жок жайыттын бээси көп болуп, кайсыл гана базар жетекчисине барба 100 тонналык суу кампаны бетине кармашат. Ооба иштейт. Мен замды кошуп берем, азыр замды кошуп барып ошо суу токтогон жерде өзү негизи базарда мурда суу сактаган жерлер ар бир базарда бирден болуш керек. Азыр задание берилген. Ооз толтуруп суу сактаган жай бар экенин айткан базар жетекчилигинин айыбын Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы жалганга чыгарды. Мындай маалыматтан соң Тураталы соода түйүнүнүн ээси изин жашырганга үлгүрүп, айтылган маалыматтарды жокко да чыгарбады. Негизги водоем ушул жерде турат. Биз келип 2016-жан растар күзөтүп туруп, жана Координациялык кеңештин чечими менен азыркы президентибиз мурун Ыйгарым өкүлү Ошо буласындагы Сооронбай Шариповичтин тапшырмасы болгон. Тилек Исмаиловичтин районубуздун аким Тилек Исмаиловичтин тапшырмасы болгон ушул жерлерде. Ол райондун деңгээлинде комиссия түзгөнбүз. Бюджеттик каражаттын бардыгын ошого кеткен акчанын баарын Сарай айыл өкмөтү болгон. Бул эжекебиз мындагы дагы бир базардын ээси. Анын 1,5 гектар жерде соода түйүнү бар. Бирок мында суу кампасы жок. Капыстан өрт чыкса, өзү көрсөткөн бармактай түтүктө аккан суу менен кырсыктан сактанууга болот дейт. Бизде водоем суу эме келет, түтүк менен келет. Түтүк менен келет. А так немелерибиз бар. Кум баягы огнетушитель ушулардын бардыгы каралып жасалган. Жок. Суу кампасы суу. Мисалга пожарный келип суу түгүндө ошол жерде сууну сордуруп алып кайра барып өчүргөн. Суу кампасы бар? Жок, бизде жок. Ошентип Кара суудагы 35 базардын 32-синде суу кампасы жок. Ал эми өрт кырсыгы өтө маанилүү маселе экенин соңку мезгилде Бишкек жана Жалал Абад базарларында чыккан өрттөрдүн тажрыйбасынан көрсөк болот. Ошондон улам киреше табууну ойлоп, коопсуздук жагдайын унуткан жетекчилердин ээлеген жайларын текшерүүгө алып, мыйзамдуу чараларды көрүү учур талабы. Таткабек Шабданбек уулу, Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.